Күндеме маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаров Кыргызстандын экс-премьер-министри Апаз Жумагуловдун портретинен элиниши жана мурдагы президент Аскар Акаевдин айланасындагы талкуулар боюнча комментарий берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев туугандары жана балдары мыйзам бузса жоопко тартылаарын белгиледи. Жерге байланыштуу мафиялык иштерге ким жоопту? Өз жер үлүштөрүнө ээлик кыла албаган Военно Антоновка айланын жашоочулары бийликке кайрылды. Жалалабад шаары 2025 жылдын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору аталды. Мындай чечим Түрк мамлекеттер уюмунун туризм боюнча министрлигинин 9-жыйынында кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандан экс-премьер-министри Апаз Жумагуловдун портретинин президенттин администрациясынын ынтымак ордо имаратына илиниши жана мурдагы президент Аскар Акаевдин айланасындагы талкуулар тууралуу комментарий берди. Апаз Жумагулов СССР ыдырап, Кыргызстан жаңы түптөлө баштаганда Аскар Акаев жетектеген бийликте премьер-министрлик кызматын аркалап, эри шаркак жаңы мамлекетте түзүүгө салымын кошконун айтты. Аскар Акаев боюнча да суроолорго жооп берип, жаңы Кыргызстанды түптөөдө анын салымы чоң экенин, бирок менчиктештирүү айыл чарба тармагында бир топ кемчиликтерди кетиргенин билдирди. Буга чейин Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик ишмер Апаз Жумагуловдун портрети ынтымак ордого илингени маалым. Демилге өлкөнүн туңуч премьер-министри Апаз Жумагуловдун 90 жылдыгынын урматына аткарылды. Бирок Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан азыркы күнгө чейин өкмөт башчылыгында бир нече министрлер болду. Эмне үчүн Апаз Жумагулов деген суроолордун тегерегинде президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигинде түшүндүрмө берди. Биринчиден, Апаз Жумагулов СССРдин закалкасын алган саясий ишмер. Экинчиден, СССР чачырагандан кийин Кыргызстан жаңы түптөлө баштаганда Аскар Акаев жетектеген бийликте премьер-министрлик кызматын аркалап, эри шаркак жаңы мамлекетти түзүүгө чоң салымын кошкон адам. Ал мезгилде жаңы баш мыйзам жана ага ылайык мыйзамдар кабыл алынган, өзүбүздүн сомубуз жүгүртүүгө берилген, азыркыга чейин күчүн жоготпой турат. СССР тарай электе Кыргыз СССРдин өзүнүн мамлекеттик тили болуш керек деп кыргыз тил мыйзамын киргизишкен. Мамлекетибиз дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирген жана башка дагы бир далай жакшы иштерди жасашкан. Үчүнчүдөн, Апаз Жумагулов таза иштеген премьер-министр болгон. Бүгүн 90 жашка чыгып олтурат. Кыргыз эл баатыры. Ошондуктан ушундай чечим кабыл алынды. Ал эми башка премьер-министрлер жөнүндө жооп бербей эле коеюнчу. Капа болбойсуз. Аларды да капа кылып койбоюн. Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесиле элек. Мындайча айтканда туура, биз жаңы төлөлгөн бара киндиги кесиле элек баладайбыз. Өлкө башынын бул жообунан кийин Апаз Жумагулов Аскар Акаевка арка жөлөк болуп, эри шаркак жакшы иштесе, демек эми ынтымак ордонун ичинде мурдагы президент Аскар Акаевдин дагы портрет илинеби? Анткени Апаз Жумагулов Аскар Акаевдин тушунда анын өкмөтүн жетектеди да деген суроо узатылды. Жок, илинбейт. Анткени Аскар Акаевичтики башкача жагдай. Мен Аскар Акаев татыктуу эмес деген пикирди айткан жокмун. Ал кишинин да жаңы Кыргызстанды түптөөдө салымы тоодой. Мен жогоруда айткан ийгиликтердин башында ошол киши турган. Бирок жашоодо табият ушундай экен. 99 жолу жакшы иштерди жасап, бир жолу жаңылсаң кечирилбейт. Аскар Акаев кайсы жерден жаңылды? Бул менин берген баам эмес, көпчүлүк элдин берген баасы. Биринчиден, приватташтыруу маселесин көзөмөлдөй албай калды. Колунда бийлиги бар ачкөз мамлекеттик кызматкерлер элдин мүлкүн талаптанып кетишти. Иштеп турган завод-фабрикаларды талкалап, станокторун чет өлкөлөргө сатышты. Экинчиден, айыл чарбасы талкаланды. Эми бул айыл чарба маселесинде Акаевдин күнөөсү жок. Анткени Акаев айыл чарбачы эмес, окумуштуу адам болгон. Айыл чарбасын талкалаган компетентсиз демагог министрин күнөөлөсөк болот. Ал жерге Ыраматылык Жумгалбек Аманбаев сыяктуу күчтүү министрди коюш керек эле. Аскар Акаевич кадр тандоо маселесинде да жаңылды. Үчүнчүдөн, эң негизги катасы эл кубалаганга чейин жеткирбеш керек болчу. Ар бир басып өткөн президентпи, премьер-министрби, алар тарыхта калат. Бирок кылган иши боюнча калат да. Ошонун негизинде биздин президентибиз болгон Аскар Акаев да аябай чоң жетишкендиктерди кылды. Эгемендүүлүккө алып келди бизди, акча, валютабызды эркиндигине алып келди. Ушундай бир жакшы жактар аябай көп. Бирок ошол эле негизде мына президент өзү белгилеген эле адам кылып аткан нерсесин
кээ бир өзүнүн кайта кандай жоготуп же кандай бир акча менен болсо да кайра алып келе албай калат экен да кылган нерселерине. Бул деген сөз бул үй бүлөлүк башкаруу системасына кайтадан кирип кетиши, ошондон өзүнүн чыга албай калышы, же болбосо айылына чөйрөсүнө көз каранды болуп калгандыгы Акаевка аябай чоң минустарды, кемчиликтерди алып келди десек болот. Ошонун негизинде эл анын кылган нерселерин унуткан жок, кечире албады. Ошондуктан президенттин бул жерде мисалы үчүн көзү тирүү Апас Жумагуловдун канча баган кызматтарды ээлеп келген, ошонун негизинде кылган нерсеси ошол президенттен кем эмес, премьер-министрлик даражада эле ошондой даражада турган адамдын ажырга илиниши бул мен айтам өтө эле мындай коркунучтуу нерсе эмес. Бирок Акаевдин илиниши бул элде болгон жек көрүүнү пайда кылышы мүмкүн да. Мүмкүн. Мен аны баса белгилеп айткызмын. Жек көрүп, себеби аны деле жакшы көргөн адамдар, аны менен бирге иштегендер бар. Ооба иштесе болот эле, илдесе болот эле деп. Бирок азыр көпчүлүк карапайым эл бул нерсеге каршы болуп калат эле да. Bunun президенттин ал жерге сүрөтүн илишинин кереги деле жок деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, талкуусуз эле баш тартайлыбы? Күн мурун парламентте Аскар Акаевдин экс-президент макамын кайтарып берүү боюнча комиссия түзүү тууралуу арызы талкуусуз четке кагылды. Төрага Нурланбек Шакиев бул маселе боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер тарап жатканын айтып, жогорку кеңеш тура чечим кабыл алганын, тарых өз баасын берерин билдирди. Мына бүгүнкү кезде баарыбыз көрүп атабыз. Көз карансыздыктын 34 жылында кандай биздин өлкөбүздө чоң кыйынчылыктар болду. Жакшысынан жаманы арбын болду. Мына ушуга биринчи президент катары Аскар Акаевдин күнөөсү аябай чоң. Аксы окуясы боюнча, мына мен Аксыдан шайланган депутат катары дагы айтып коеюн. Биздин аксылык шайлоочулар дагы абдан буга терең тынчсыздануу менен көңүл буруп атты. Мен ойлойм, биз парламент туура чечим кабыл алдык деп. Булар жогорку кеңештин функциясына кирет да. Президент деле өзү айтып атпайбы, мен чечпейм деп айтып атпайбы. Анысыңарында мен деле баягы бул мындай дегендей деп айта албайм, бирок раз жогорку кеңеш чечсе болду, берилбейт деген сөзгө мен кошулам. Себеби ошого жараша, ошого жараша мындай бир элдин арасында, жалпы журтта көптөгөн баягы терс көрүнүштөр, кан төгүүлөр жөнүндө элге сиңип кеткен да. Элдер аны унута албайт. Кыргызстанда 1991 эгемендүүлүк алгандан бери 6 президент башкарды. Алардын ичинен Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков гана экс-президент макамына ээ. Белгилей кетсек, Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар аралыгында башкарган. Ал 2005 жылы 24 марттагы төңкөрүштөн кийин бийликтен кулатылган. Акаев өлкөдөн качып Москвага кеткен, кийинчерээк кызматын тапшырган. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Учурдагы система таптакыр башка. Президент канча премьер-министр албаштырбасын, жалпы элден, мамлекеттен тагдыры менен жоопкерчилиги баары бир президенттин мойнунда болот. Бул тууралуу Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп жатып, бийликтин таптуулугу тууралуу суроого жооп берген. Мамлекет башчы мурдагы системада жакшы иштерди президент өзүнө ыйгарып, жаманын өкмөт менен парламентке түртө салып, жыргап жүрө бергенин белгилеген. Анын айтымында азыр система өзгөртүлүп, президенттин жоопкерчилиги мыйзамдар менен бекитилген. Жапаров жоопкерчилик бир кишиге жүктөлбөй, өлкөдө анархия болуп, мамлекет чачырап кете жаздыганын, эми саясатты артка таштап, экономиканы алдыга жылдырууга убакыт келгенин кошумчалады. Учурдагы система таптакыр башка болду. Мейли президент канча премьер-министр алмаштырбасын, жалпы элдин, мамлекеттин тагдыры менен жоопкерчилиги баары бир президенттин мойнунда. Менден кийин ким президент болуп келбесин, мамлекеттин жакшысына да, жаманына да өз башы менен эл алдында жооп берет. Көп суур ийин казбайт дегендей, жоопкерчилик бир кишинин мойнуна болбосо болбойт экен. Анархия болуп мамлекетибиз чачырап кете жаздады. Албетте өкмөт менен парламенттин, сот менен прокуратуранын да өздөрүнө тиешелүү жоопкерчиликтери бар. Ар бир өз иштери үчүн мыйзам чегинде керт баштары менен жооп беришет. Эми саясатты артка таштап, экономиканы алдыга жылдыруу менен элдин жашоосун жакшыртууга жан үрөйлү. 30 жыл саясатташып жүрүп, эч бир жакшылык тапкан жокпуз. Бир эле мисал келтирсем, кошуна Кытай мамлекетинен технология жагынан алганда 100 жылга артта калыппыз. Эми ошону кыска убакытта 20-30 жылда кубалап жетели.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр кенинде алтындын жаңы запастары табылып жатканын жана кен дагы 20-30 жыл иштей турганын билдирди. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин жетекчиси 26 сентябрда экономикалык ойдун өнүгүүсү, изилдөөлөр жана чечүү жолдору аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияда сүйлөгөн сөзүндө айтты. Акылбек Жапаров кендеги калдык сактоочу жайдан алтын алууга аз эле калганын жана жер астынан алтын казуу долбоорлору да алдыга жылып жатканын кошумчалады. Алтындын запасы көбөйүүдө, кен дагы 20-30 жыл кенен иштетилет. Тоголок алтын кени да бар. Ушул тапта Кумтөр компаниясы фондолук биржага чыгарууга даярданып жатабыз деди ал. Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында канадалык Центра Голд компаниясы иштеткен Кумтөр кенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган болчу. Жалалабадта өлкө тарыхында биринчи жолу Түрк мамлекеттер уюмунун туризм боюнча министрлеринин 9-чу жыйыны болуп өттү. Жолугушууга Өзбекстан, Азербайжан, Туркия, Венгрия, Казакстан өлкөлөрүнүн туризм боюнча министрлер катышты. Иш-чарада бир нече келишимдер кеңири форматта талкууланып, чечимдер кабыл алынды. Жыйындын алкагында Жалалабад шаары 2025 жылы Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп аталды. 2025 жылы Жалалабад шаарын Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштагым келет. Жалалабад шаары Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору аталат. Бул боюнча Жалалабад шаарында Түрк мамлекеттеринин уюмунун туризм боюнча министрлер кеңешинин 9-чу жыйынында талкууланды. Жыйынга Өзбекстан, Азербайжан, Туркия, Венгрия, Казакстан өлкөлөрүнүн туризм боюнча өкүлдөрү катышып, Жалалабад шаарын 2025 жыл Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп атоону колдошту. Садыр Нурожоев тапшырма берип, ошо Кыргызстаныбызды туризмге аябай жакшы басымдык алып атпайбызбы? Ошол себептен биздин Жалалабад областынын биздин потенциалыбыз аябай чоң да туризм боюнча. Ошону болсо буюрса сунуштадык, ошол боюнча иш алып барып, буюрса Жалалабад областынын туристик боюнча аябай өнүктүрүүлөр көп болот деп толук ишенем да буюрса. Азыр эми уже бекилди. Бул эмди 2025 жылы ошо бизге программасын берди. Буюрса ошо ар бир ошо биздин райондордун баарына тең иш-чара маркын өтөт да. Бардыгы бир добуш менен колдоп беришти. Бул абдан жакшы көрүнүш, себеби буга чейин дагы биз көптөгөн талкууларды айтып жүргөнбүз бул тема жөнүндө. Эми 24 жылы бул Түркистан шаары биздин боордош Казакстан республикасында Түрк уюмунун туристтик борбору деп жарыяланган. Азыркы күнү ар кандай иш-чаралар жүрүп жатат. Эми ноябрда мен билишимче акыркы иш-чарасы болуп өтмөкчү да. Чечим алдыда түрк тилдүү уюмдар кеңешинде расмий түрдө протокол менен бекитилет. Жыл аягында түрк мамлекеттеринин президенттеринин жолугушуусу орун алары маалымдалды. Эмки айда экономика министрлигинин дагы ушундай жыйыны болуп өтөт. Ушул жылдын аягына чейин түрк мамлекеттеринин президенттеринин жыйыны болот. Ошонун алдында мындай топтук секциялык түрдө өткөрүлүп жаткан иш-чара. Ошол болгон максаттарыбызга баарына жеттик. Жыйындын негизги максаттарынын бири туруктуу жана экологиялык туризмге өзгөчө басым жасоо менен туризмди өнүктүрүү боюнча биргелешкен стратегияны иштеп чыгуу. Ошондой эле эл аралык туристтерди тартуу жана түрк элдеринин маданий мурасын даңазалоо максатында бирдиктүү туристтик маршруттарды түзүү пландарын талкуулоо болду. Today we had a very fruitful and productive meeting of our ministers. Бүгүн биздин министрликтердин ортосунда жемиштүү жолугушуу болду. Министрлер туризм боюнча бир нече келишимдерди колдоого алышты. Анда Жалалабад шаарын 2025 жылга Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоо. Өзүңүздөр билгендей, өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкө башчыларынын Астанада өткөн жыйынында Жалалабадты Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштаганы маалым. Экинчиден, биз Жалалабад шаарын өнүктүрүүнүн жол картасын, брендин иштеп чыктык. Мындан сырткары Түрк жибек жолунун жаңы веб-сайтын ишке киргиздик. Бул жака Кыргызстандын 4 шаары кирген. Алар жибек жолунда жайгашкан Бишкек, Ош, Жалалабад жана Чолпон Ата. Албетте, биз дагы жоопкерчилик менен бул демилгенин алкагында аталган шаарларды Түрк дүйнөсүнүн бренди катары таанытабыз. Бишкек, Ош, Жалалабад and Чолпон Ата. Белгилей кетсек, Жалалабадта түрк мамлекеттер уюмунун жыйыны биринчи жолу өттү. Буга чейин борбор кала Бишкекте жана Чолпон Атада өткөнү белгилүү. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалалабад.
УКМКнын көбөлүгүн жасатып алып, ишкерлерди тоноп жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык комитетке мыйзамсыз текшерүү боюнча бир нече кайрылуу түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө жаран УКМКнын жасалма кызматтык күбөлүгүн колдонуп, муниципалдык кызматчыларды жана жеке ишкерлерди опузалаганы аныкталган. Ал финансылык чарбалык ишмердигин текшерүү шылтоосу менен жабырлануучуларды акча берүүгө мажбурлаган деп айтылат маалыматта. Факт боюнча кылмыш иши козголуп 24-сентябрда шектөө кармалган. Мындан тышкары шектөө тарабынан жасалганы башка мыйзамсыз аракеттерди аныктоо боюнча кошумча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин алдамчылыкка айыпталып камакка алынган бажасы жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң эркиндикке чыгат. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси Кызыл Кыя шаарында УКМКнын жаңы имаратын ачып жатып билдирди. Ташиев ошондой эле атайын кызматтын бир дагы кызматкери жакындарынын өтүнүчүн аткарбоого чакырык таштады. Эгер кол алдындагылардын бири жакындарынын маселесин кызматтык абалынан пайдаланып чечип берген аныкталса, жазага тартылаарын эскертти. Жолдош төрага Кыргыз Республикасынын УКМК Баткен облус башкармалыгынын өздүк курамы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда тууган туушкандарын жана жакындарын мамлекеттик ишке аралаштырбай турганын билдирди. Бул тууралуу ал 25-сентябрда Баткенде атайын кызматтын Кызыл Кыя шаардык бөлүмүнө курулган жаңы имараттын пайдаланууга берүү иш-чарасында айтты. Мамлекет тарабынан УКМК кызматкерлерине жетишерлик деңгээлде шарттар түзүлүп жаткандыгын айтып, эми өлкөнүн коопсуздугу үчүн иштөө талабы коюлаарын билдирди. Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарында бүгүнкү күндө бардык район шаарларда жаңы имараттар курулуп бүттү. Бардык 3 облустун тең облустук башкармалыктары жаңы имараттар менен камсыз болду. Сиздердин көпчүлүк жерлерде штаттар көбөйүлдү. Көпчүлүк жерлерде сиздерге бардык шарттар түзүлдү. Минип жүргөн машинаңардан, техникаңардан баштап бардык шарттар түзүп бердик. Эми мындан ары биздин бир гана маселебиз, биз иштешибиз керек. Мындан ары эми биз түштүккө райондук отделди же шаардык отделдин имаратын ачабыз деп келбейбиз. Себеби бардык жерде бар. Мындан ары силерден биз бир гана талабыбыз жакшы иштөө талабын коебуз. Камчыбек Ташиев анын жакындары жеке өзүнүн маселесин чечүү үчүн мамлекеттик кызматкерлерге кайрылса жоопко тартуу талабын койду. Кыргызстанда буга чейинки өлкө башчыларынын тушунда жакындары бийликке аралашкан учурлар көп катталып, анын айынан үй бүлөлүк кландардын кызыкчылыктары ишке ашып, элдин наразычылыгы күчөгөнүн эске салды. Эгер кимдир бирөө менен сүйлөшүп кое турган болсоңор, телефон менен дажы сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар. Кызматтуу иликтөөгө алынасыңар. Бир дагы менин жакындарымдын тапшырмалары болобу, сураныштары болобу, өтүнүчтөрү болобу, эч кандай аны аткарууга силер милдеттүү эмессиңер. Жана аткарышыңар керек эмес. А эгерде кимдир бирөөңөр тымызын менин жакындарым менен сүйлөшүп, телефон аркылуу байланышып, жолугуша турган болсоңор, билип эле калсам, кызматтык иликтөөгө алынасыңар. Себеби биздин ушуга чейинки бийликте отургандар ошо үй бүлөлүк кланды киргизишип, кайсыл бир туугандарыны бир облустарды контролдоштуп, же бир организацияларды контролдоп койдуруп, же болбосо бала чакаларына ошол адамдар кызматтык абалдагы адамдар менен чогуу иштешкендин негизинде элдин нааразычылыгы туулган. Биз ар бир күнүбүздү, ар бир айыбызды, ар бир жылыбызды мамлекеттин кызыкчылыгына гана иштетишибиз керек. Атайын кызматтын төрагасынын билдирүүсү талкууга түшүп, коомчулук тарабынан оң кабыл алынууда. Анткени бийлик башында турган учурда мамлекеттик иштерге туугандарынын аралашуусу жакшылыкка алып барбасын. Буга чейинки бийликтегилердин тагдыры сабак болгондугун айтышууда. Элдин жүрөгүндөгү адам ошол элдин оюндагы сөздү айтты. Эл ушулга мүңкүп суусап калганда, себеби ушул менен детсадка чейин тааныш издешип калган. Бир эле bir tanış izlep, же akasını, же ükasını, tuğan uruğunu izlep yürüp iş bitirgöndür bolğan. Keçeki sözünden bir tuğanıma, jana başkalarga jakındagaныны, uğulunu iş açam degeni, bul çınırı patriottuk, Kırgızdın nakta jigittigi. Bul ошол элдин арасынан чыккан жигиттиги билинип туратты. Эл менен кошо жүрүп, элдин көйгөнүн жакшы билет. Эгерде мурдагылардай болуп, үй бүлөсү менен өзү мамлекет башчы болуп, бала чакасынын баарын жогорку кеңешке президентке барып, өзү мамлекет башчы болуп, бир туугандардын баардыгын көрүнгөн жерге бийликке коюп, регион кылып башкартып,
Анан аларды коррупцияга, паракорлукка үйүндө бир жол мамлекеттин өлгө отургузуп койгонда. Мына эми Кудай кааласа, мына ушу бийлик келгенден бери Кыргыз мамлекети өнүгүү жолуна түштү. Таза жолго түштү. Эми ушул жолдон тайбастан кадрларды туура жолдо тарбиялап, кадрларга карабайсыңбы? Аткарган иштерине ыраазы болосуң. Кыргызстанда мурдагы бийликтегилердин убагында үй бүлөсү, жакындары, дос туугандары жада калса аялдары мамлекеттин ишине кийлигишип, кызматка орношу, бизнес жасоодо алар аркылуу чечилип калган учурлар карапайым калктын кыжырын кайнатып турду. Анын арты элдик толкундоолорго чейин жетип, жана президенттер мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетип, өлкөдөн качып кеткендери да бар. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Жалал-Абадда оорукананын бөлүм башчысы системалуу түрдө акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. УКМКнын дарегине Базар Коргон районунун жалпы дарыгерлик практика борборунда системалуу түрдө акча чогултуу боюнча Базар Коргон районунун тургундарынан бир нече жолу даттануулар жана кайрылуулар келип түшкөн. Тактап айтканда, шектүү эмгекке жарамсыздык баракчасын бергендиги үчүн ошондой эле майыптыгынын тобун аныктоодо медициналык социалдык эксперттик комиссиясынын оң корутундусун тездеткендиги үчүн жарандардан системалуу түрдө опузалап акча каражаттарын алгандыгы аныкталган. Шектөөнүн мыйзамсыз аракеттери сот органдарынын уруксаты менен жашыруун камерага жаздырылган. Учурда кармалган жаранга карата анын жана башка кызмат адамдарынын ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы бар экендигин аныктоо максатында тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкектин престиждүү аймагында жайгашкан жер тилкелери мамлекетке өттү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан жалпы аянты 35 сотук 5 муниципалдык жер тилке мыйзамсыз сатылган. Кызмат адамдары бул жер тилкелерин жеке адамдарга берүү үчүн коррупциялык схема түзүп, Ленин райондук администрациясынын токтомунан көчүрмөлөрдү бурмалашкан. Аталган жерге турак жай комплексин куруу пландалган деп айтылат маалыматта. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында наркы 300 миллион сомдук жер мамлекетке өткөнү кошумчаланды. Каракол мамлекеттеги жаратылыш паркынын 120 гектардан ашык аянты мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет билдиргендей, 2014-жылы Каракол мамлекеттеги жаратылыш паркынын конкурстук комиссиясы тарабынан 49 жылдык мөөнөткө 66 лот боюнча ижарага участоктарды берүүдө бир катар мыйзамдарды одоно бузуулар, анын ичинде конкурсту өткөрүү тартибин бузуу, конкурстун катышуучуларынын уюштуруучулар менен аффилирленгендиги, узак мөөнөттүү ижараны берүүдө сыноо мөөнөттөрүн сакталбагандыгы аныкталган деп айтылат маалыматта. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында болжолдуу баасы 120 миллион сомдон ашык болгон 120 гектардан ашык жер жана тилкелер мамлекеттин балансына өткөндүгү маалым болду. Катар-катар сатылып, жер үлүшүнө байланыштуу мафиялык иштер али күнгө чейин уланууда. Сокулук районуна караштуу Воен-Антоновка айыл өкмөтүндө жүздөгөн жаран жер саткандардын азабын тартышууда. Жергиликтүүлөр буга чейин тийиштүү тараптарга кайрылып, бирок эч кандай жыйынтык таппай келишүүдө. Мындан уламалар биздин телеканалга кайрылып, чагылдырып берүүнү өтүнүшкөн. Жергиликтүүлөрдүн маселесинин чоо жайын кабарчыбыз жеринен билип кайткан. Башка эч кайрылуубуз калган жок. Камчыбек Кыдыршаевич, биздин ишенгенибиз сиз эле. Бул жерде гектарщиктердин чоң кызыкчылыгы бар. Мен сиздерди түшүнүп атам. Сиздер карапайым элсиздер. Бир саат эч ким айткан жок, бир саат деген жокпуз. Мына архитектордун башчысы келди азыр. Сокулук районуна караштуу Воен-Антоновка айыл өкмөтүнүн жүздөгөн тургуну учурда жер үлүштөрүнө ээлик кыла албай жатканын айтып, биздин телеканалга кайрылышты. Арыздануучулардын айтымында жарандар аталган аймактан жер үлүштөрүн 2019-2020 жылдардан баштап сатып ала башташкан. Деген менен эми ал жерге дагы башка ээлик кылгандар пайда болгонун, алар менен учурда талаш жүрүп жатканын айтышууда. Урматтуу Садыр Нуркожоев жана Камчыбек Ташиев, азыр биздин ишенгенибиз силер болгон үчүн силерге кайрылып атабыз. Башка аргабыз калган жок. Ошол жерде мисалы 3 жыл мурун жер алдык, 50-60 киши алган. Азыркы учурда кире албай көчөдө калып атабыз. Ошо бул жерде деген көптөгөн гектарщиктардын айынан ортодо карапайым эл гана ыйлап жүрөт. Башка эч кайрылуубуз калган жок. Анткени биз мына гектарщиктер бизди тияка ойнотуп, бияка ойнотуп, биз деген балдарыбыз тентип тияктан алып келди, акчасын бияктан алып келди. Анан кийин эми саларга келгенде салбагыла деп мынакей бизди мондай эмеге калтырып атат. Төрөгелдиев Калжигит дегенден алганбыз 2021-жылы. А эмне үчүн биз андан алдык? Биз закондун чегинде алар атайын офис тиеке коюп, анын транспарант жазып,
карапайым эл алданбагыла мына телефон номерлерге чалып туруп, ушулар аркылуу телефон неме участок жер үлүш алсаңар, таза жер үлүш аласыңар деп жазылып турган жерден биз алганбыз. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жерди буга чейин нактылай акчага сатып алышкан. Учурда жер ээсимин деп жаткандар кайрадан алардан 15 000 АКШ долларга чейин акча каражатын талап кылып жатыптыр. Кысым көрсөтүлүп жаткан мындай кырдаал боюнча тургундар айыл өкмөт, акимият, облустук администрацияга чейин арыз менен кайрылышкан. Бирок алардан канааттандырарлык анык жооп болгон эмес. Арыздануучулар мындай алешемдикке тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер, жер адистери жана кадастрдын тиешеси бар деп эсептешет. 23-жылга чейин эч ким басып келген эмес. Жанагы берген адам яныбызда жүргөн. Анан 23-жылы Османов Рустам деген Түрк улутундагы адам ошо жана жеке ишкер билбейм. Келип алып жер меники, бул жерди бошоткула. Болбосо анда 15 000 доллардан бересиң деп ызы чыгылып кыйнап атат. Гектарщиктердин эле бул жерде кызыктары болуп атат. Ошолордун эле байыш максаты болуп атат. Меники туура, бул кишинин чечими менен. Аныкы гана чечим десем чечим жок. Не десем менин кодум чыкпай калды деди. Код бере албаптыр аларга. Архитекторго бардык, бала жасаган бала специалист мойнуна алды, менден технический ошибка кетти. Сиз сотко бербеңиз, мен жасаймын муну кайра деди. Мына азыр ошо бала келет. Ошон үчүн бул жерде мына ал бала мен аябай такаганда айтты, мени комиссия заставил дейт, ушуга бергил деп деди. Эми ушул жерде комиссия бардыгы, госрегистр, архитектура бардыгы комиссиянын составында туруп ушул ишке жол бергени бул туура эмес. Тургундардын мындай арыздануусунан кабар тапкан айыл өкмөт башчысы да жерине башпакты. Ал мындай кырдаал боюнча учурда атайын түзүлгөн комиссия тобу иштеп жатканын кабарлады. Азырынча талашта турган жердин юридикалык ээси делип Аскар Дүйшөнбек уулу аттуу жарандын ысымын атады. Бүгүнкү госрегистрден каттоодон өткөндүн ээси ошол Дүйшөнбек уулу Аскар болуп атат. Анан бул боюнча бул жарандарга да айтып атабыз. Бул ушул мунапыс деген качан каралат? Комиссия, райондук комиссия карайт. Баягы жердин чыр чатагы жок болсо, башка ээси жок болсо, соттон бир кандай бир жанагындай аресттер турбаса, тергөө болбосо, комиссия карап берет деп. Элдин нааразычылыгынан улам айыл өкмөт башчысынан тышкары кадастр жана жер адистеринин келери кабарланган. Деген менен калкаларды дээрлик 2 сааттай аралыгында күттү. Адистер жерине келбегенден улам жергиликтүүлөр Сокулук районунун акимиятына барууга аргасыз болушту. Госрегистр айыл өкмөт эч кимге ишенбей калдык. Анткени бул жакта гектарщиктерди колдоду, карапайым эл чыркырап калды. Райондук администрацияда акимдин 1-орун басары Капарбек Адиев кабыл алды. Арыздануучулар тийиштүү тарапка жерге байланыштуу мафиялык иштерге чек коюп берүүнү жана жерлерди мамлекетке кайтарып алуу талабын коюшту. Гуманизмге жол берет. Мына ушул ойлоп койсоңуздар, сиздер кандай эле бул закон, бул мыйзам деген биз каяка барабыз? Мен комиссия төрагасы катары буларга мен азыр өзүм чечимимди айттым. Эгерде булар бизге арыз менен кайрыла турган болсо, биз ошол жерде ошол коргоо органдары иликтеп, тактап, бир тараптуу бизге бир жыйынтык бергичекте ошол жерлерге чечим кабыл албай турган жөнүндө мен азыр өзүмдүн оюмду айтып кеттим бул элдерге. Жыйындын соңунда акимдин орун басары Адиевдин сунушу менен жергиликтүүлөр кайрадан арыз жазып калтырмай болушту. Арыз атайын түзүлгөн комиссиялык топко сунушталат, анын алкагында чечим кандай жана ким тарапка чечилет ачык суроо бойдон калды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абзибилал уулу, регион, Сокулук району. Кечээ Бишкекте жаштар арасында 2025-жылы өтө турган Азия кубогуна тандап алуу оюндары старталып, Кыргызстан курамасы алгачкы беттешинде Мьянманы жеңди. Беттештин алгачкы бөлүгүндө эле эсеп санын Кыргызстандын жаштар курамасы ачып берди. Андан соң дагы бир биздин оюнчу экинчи гол киргизип командасын алдыга алып чыкты. Мирлан Эшеновдун жетекчилиги алдында Кыргызстандын курамасы 2-0 эсебинде оюнду жыйынтыктады. Эскерте кетсек, 27 сентябрда Кыргызстандын бул жаштар командасы Түркменистан менен кез келет. Кечээ 25 сентябрь Борбор калаадагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо жаштар арасында 2025-жылы өтө турган Азия кубогуна тандап алуу оюндары старт алып, Кыргызстан курамасы алгачкы беттешинде Мьянмага каршы кез келди. Беттештин алгачкы бөлүгүнүн 17-мүнөтүндө эсеп санын Байбол Эрмеков ачып берди. Эрмеков. Гол!
Кыргызстан құрама командасы Малашеттик есеп сандарын açtı. Байбол Эрмека. Ал эми 37 мүнөттө Ырыскелди Маданов тарабынан 1 гол тебилип, кыргызстандык команда 2-0 эсебинде оюнду жыйынтыктап, жаштар курамасынын жеңиши менен аяктады. Алижанов менен кыска пас аркылуу кайрадан Алмазбеков айпанча кирип барады. Бекнас чартылган топ жана гол! Ырыскелди Маданов Малашеттик гол бетештеги. Оюн кызууланып, жаанга карабай футбол көргөн күйөрмандар жаштар курамасын колдоп коштоп турушту. Жакшы болуп атат буюрса. Жакшы оюн болуп атат, жакшы оюн көргөзүп атышат. Ошол бизде команданы билбейм, бирок Кыргызстанды колдоп келдик. Биз утабызбы? Ооба, биз утабыз. Албетте биздин команда ийгилик, жеңиш. Келерки оюндарда дагы жеңиш, ушул кийинки этапка чыкканга Son çağırdı, ilgili kalapım var, oyuncu ilgili kalayım, son oynagıla gol olsun. 2 emez 5, 6 gol olsun diye. Bizim oyuncuğuzga çoğun ilgilik, oşondoy jеңиштер kayta olaversin jana, oşondoy iyi oyun kalıp özgörüversin. Ertеңде бүрсүгүндө эмдиги жылы Кытайда Азиянын чемпионатында финалда ойносын. Футболго УКМК төрагасы Камчы Өтташев башында турган бир катар жетекчилер да келишип, оюндун жүрүшүн күзөтүп колдоп турушту. Белгилей кетсек, алдыда бул жаштар курамасы ушул эле тайпада 27 сентябрда Түркмөнстан менен ойнойт. Ал эми тандабалуу оюндарына жалпы 10 тайпага бөлүнгөн 45 курама команда катышууда. Азия биринчилигинин финалдык бөлүгүнө тайпанын жеңүүчүсү жана тайпада эң мыкты көрсөткүчтөр менен 2-орунду ээлеген 6 курама жолдомо алышат. Биздин курама бир тайпасында Мьянма, Түркмөнстан жана Жапония курамалары менен кезгелет. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилалуулу, регион Бишкек. Кезек жарнамалык материалда. Жалал-Абад мамлекеттеги окуу жайынын алдында ачылган бала-бакча пайдаланууга берилди. Бүгүн билим берүү жана эл министри Доктургүл Кендирбаева мекеме менен таанышты. Министр белгилегендей, өлкө боюнча окуу жайлардын алдында 4 бала-бакча ачылган. Анын артыкчылыгы университеттеги студенттердин практикалык ишин аткарууга жана кошумча жумуш орундарын түзүү болуп саналат. Жалал-Абад мамлекеттик окуу жайынын алдында бала-бакча түзүлдү. Ал 140 орунга ылайыкташып пайдаланууга берилген. Бүгүн бул мекемеге билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева келип, абалы менен таанышып чыкты. Негизинен Кыргызстанда 5-окуу жайдын алдында ачылып атат. Ошол жерде педагогикалык колледж, педагогикалык факультеттер бар. Анан көпчүлүк учурда биз билебиз, окутуш керек экен, үйрөтүш керек экен, бирок практикасы жок калат эле. Азыр ушул жерде студенттер, мугалимдер илимий, практикалык, теориялык иштери менен айкалыштырып, тандалган мекемелерде иштейт. Бала-бакча учурдун талабына шай келип, керектүү эмеректер жана көрсөтмө куралдар менен жабдылган. Андан сырткары ар бир балага ыңгайлуулук жана коопсуздук кепилденген. Билим берүүдө Монтессори ыкмасы колдонулуп, баланы ар тараптуу өнүктүрүүгө басым жасалат. Кошумча чет тилдери үйрөтүлөт. Жакшы артыкчылыктар каралган, англис тил, кытай тили, логопед психологубуз бар, 4 маал ысык тамагы, видео көзөмөл орнотулган. Бардык шарттар талапка ылайыктуу болду. Ушу балалык программасы менен сабак өтөбүз. Бардык талапка жооп берет. Билим берүү уюмуна балдар менен иштешип жүргөн тажрыйбалуу кызматкерлер тандалып алынган. Ушул сыяктуу артыкчылыктардан улам ата-энелер дал ушул бала-бакчаны тандап жатышат. 15-17 жылдык стажы бар мугалимдер иштешет экен. Балдар менен ар бир бала менен өзгөчө мамиле кылышат экен. Ошол себептен биз бир кыз, бир уулумду ушул жака бердик. Чоң уулум аябай мындай тартынчаак болчу. Азыр бул жерде өзүнүн немелерин көрсөтүп, бийлеп, жашын алып ачылып, с удовольствием ходит каждый раз в садик. Аталган бала-бакчага балдарды кабыл алуу иштери уланууда. Эске сала кетсек, бул мекеме Жалал-Абадтагы жогорку окуу жайдын алдында түзүлгөн алгачкы бала-бакча болуп калды. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, регион. Шашылыш билдирүү. Ушул жуманын дем алыш күндөрү Кыргызстандын түндүгүндө күн сууктап үшүк жүрөт. Кыргызгидромет Талас, Чүй, Ысык көл, Нарын областарында температура 0-дөн төмөн болоорун белгиледи.
Мындай үшөк, мөмө жана жашылча жемиштерге казылып алынган жана жабылбаган картошка кан кызылчасы үчүн коркунучтуу деп айтылат маалыматта. Ал эми транспорт жана коммуникациялар министрлиги айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн жайкадан кышкы алмаштырууга чакырууда. Регион телеканалынын күндөмий маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Студияда Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.